Курултайдын акыры салтанаттуу чоң той менен аяктады. Чыңгыз хан жалпы калайыкты жакшылап сыйлады. Караламан кедей кембагалдар той жеп жаткан жерге кешиккендер Жамуханы да жетелеп келишти. Бирок ал дасторконго отурбай койду. Кайра алып келип камап салышты. Каш карайганда жанагы кешиктендер келип берки байлануу бешөөнү кошуп алып айдап жөнөштү. Хан ордосун эмес, негедир айылдын четин көздөй төмөн кетишти. Талаа жүзүн күмүштөтө күңүрт жарык чоолалантып, толгон ай мис табактай калкылдап, демейдегиден жакын сезилет. Сол жактан суу шарпасы угулуп, тал бадалдардан ары оттун жылтырап көрүндү. Бадалдарда бир топ токулгалы ат байланып турат. От боюнда Чыңгыз хан менен боорчу олтурушат. Арыта бир топ караан көрүнөт, уудайчылары го. Олтур, деди Чыңгыз хан Жамухага. Бул экөөнүн ортосунда эч кандай деле душмандык болбогондой, күнүгө чээле чогуу сүйлөшүп тарашкандай, токтоо, карапайым маанайда. Угуп жатасыңбы? Онон дайра шоокумун. Так ушул жээктен жогоруракта биз экөөбүз антташкан эмес белек. Ырас, бир аз жогорураак жерде. Мен сени менен так ушул онондун боюнда биздин достуктун күбөсүнүн жээгинде сүйлөшкүм келди. Хан бутун кучактап, тизесине эгин тийгизе үңкүйүп, алоолонгон от жарыгына кызгылтым сакалынын бирин серин ак аралаган кылдары күмүштөнүп, көзү муздун сыныгындай жылт-жылт этет. Биз эми эмнени сүйлөшмөк элек, антташ? Баары тең тетигиден ары калды го. Жамуха дайранын өйдө жагын көздөй кол шилтеп койду. Сени байлап беришкен ушуларбы? Хан байланып жаткан бешөөнү көздөй ээк шилтеди. Ошолор. Бирок аларды кое берчи, ары кете беришсин. Жок, болбойт. Чыккынчыны аяганың, өзүңө чыккынчылык кылганың. Чаап салгыла. Кешиктендер тиги бешөөнү кыңк этүүгө үлгүртпөй, кылычтап бөлө чаап, найзалап сайып, караган бутадан ары сүйрөп салышты. Чөп жапырыла карарып, канжын чууруган изенек калды. Жамуханын мууну бошоп шалдырап, тээ илгери бала кезинде энесинин тизесине башын жөлөп тынч жатчудай, азыр да жер кучактап биротоло мемире уктагысы келип кетти. Жан дили жыртык чанач сыңары шалбырап бопбош. Эч нерсе жок. Сүйүү сезими, не бир коркунуч, не бир боорукерлик, не бир жек көрүү жишанасы жок. Антташым, эгер макул көрсөң мени кое бер, үр жеңеме барайын. Жок, Жамуха, сен менин элиме душмансың, ана мен кантип сени кое бере алам? Бирок сен менин антташымсың. Кел менин катарыма тур. Баштагыдай антташ дос, кандаш тууганым бол. Мен тартып бараткан арабанын дагы бир огу болуп бер. Мен баарын унутайын, баарын тең кечирейин. Жамуха акырын баш чайкады. Акылдуу эле жансың, антташым. Анан болбогон кепти айтасың да. Бири-бирине тең катар адамдар гана дос болот. Сенин башыңда кундуз тебетей, белиңде алтын кемер. Мен болсом тебетейим түшүп жылаң баш, курум чечилип жалаң төш салбырап турам. Сенин аркаңда дүңгүрөгөн эл, менин артымда өлгөн тоскондордун арбагы гана болуп жалдырап турам. Сенин башыңа бөркүңдү кийгизип, белиңе кемер тагайын, жакшы атактырып, даңазаңды чыгарайын. Антташым Темүчүн, азыңа ыраазы болбойм.
Көптү берсең өзүңдүн тынчың кетет. Өтүүңө түшкөн таш болуп өйкөп, чепкениңдин жакасына жабышкан төө тикен болуп сайылып, төшөгүңдө зыраба болуп тынчыңды алам. Анын кереги не? Сенин эмне? Чын эле өлгүң келеби? Купуя таң кала сурады хан. Өзүң чыккынчылык кылып да жашоого болобу? Анын үстүнө адам өлбөс болуп жаралган эмес да. Сен деле бир күнү өлөсүң, антташ. Чыңгыз хандын көзү тунара түштү. Жаагы таштай катып, муруту кирпинин ийнесиндей тикчийди. Жамуха муну мындай түрүн эч качан көргөн эмес эле. Мен өлсөм артымда элим калат. Мына сен эмне калтырасың жарык дүйнөгө, антташым Жамуха? Адам баласына эч качан күчкө ийилбе деген керезимди калтырам. Ким ийилбесе ал сынат. Чыңгыз хан өйдө болду. Боорчу экөнү аттарын тартып мингизишти. Чыңгыз хан тизгин жийип, саамга ойлуу турду. Жамухадан дагы бирдемени күтүп жатты, бирок Жамуха үндөбөдү. Кош эмесе. Кош бол, антташым. Канжыгадан көрүшөрбүз. Бир гана өтүнүчүм, кан чыгарбай өлтүрүшсүн. Айтканыңдай болсун. Аргымактар ордунан туйлап, желе жорто жөнөштү. 8 туяк жумшак жерди дүпүрөтө сабап, мимиреген айлуу түндүн тынчтыгын бузду. Мел-мелдеп онондун агымы жай. От өчүп, четинде көңдүн кызыл чогулан бозоруп, күлгө айланып барат. Эртеңки таңды бир көрүп, ыйык күн нуруна бир тиктеп, көгүш көктү, көк жашаң чөптү акыркы ирет карап алгысы келди Жамуханын. Эми айтууга кеч болуп калды. Ат дүбүртү тынчыды. Караңгыда өзүн көздөй келаткан кечиктендердин чөптү жапыра акырын басып келаткан кадам шыбыртын кулагы чалды. Кудайдын аты менен баштаймын. Идеялас, максаттары окшош душмандар менен бирге күрөшкөн, бири-бирине кыйынчылыкта таштабай турган, бири-бирисиз жашоо турмуштары өтө оор боло турган, бири-бирин кыйбаган, өмүрлөрү өткөнчө бири-бирин жөлөп таяган, бири-биринин алдында достук милдеттерин аткарган адамдар достор болуп эсептелет. Достор бири-бирине мамиле жасоодо жоро жолдошторго окшоп, бири-бирине кайсы бир нерселер боюнча атаандашпай, эрегишпей, өзүн кыйын тың көрсөтүүгө умтулбай, ыгы жок тамаша ажыл кылбай, шылдыңдабай, ушактабай, көңүлүн калтырбай, душманына жасай турган мамиленин чекебелин көрсөтпөй, же башка сапат менен өзгөчө болууга аракет кылбай, бири-бирине өтө аяр, сак, камкор, күйүмдүү мамиле жасап, ортодогу достукту бекем кармап, чек араларды бузууга жол бербесе, анда достор өмүрүнүн аягына чейин максатташ, армандаш, идеялаш болуп, бири-бирине жардам берип, колдоп коргоп өтүшөт да. Алардын мындай достугу замандаштарына, андан кийинки муундарга эпостогу Аккан менен Курманбектей Аккан дос деген аталыштагы маани менен үлгү болушат. Достордун ортосунда бузулгус ыйык чек ара бар. Мына ушул ыйык чек ара достор бири-бири менен эрегишкенде, атаандашканда, бири-бири менен душмандардай болуп жакшылыгына ичи тарыганда, көрө албастык сезимин ойготкондо, же ата-энесине, бир туугандарына жасай турган үй бүлөлүк мамилени аралаштырып жибергенде, же жолдош жоролоруна, классташтарына, жердештерине, чогуу иштегендерге жасай турган мамилени аралаштырып жибергенде, бул мамилелер достуктун эрежесине туура келбегендиктен, достуктун ыйык чек арасы бузулат да, кайсы бир маселелер боюнча нааразычылык пайда болуп, ал акырындап чогулуп отуруп, акыр аягы уруш талашка алып келип, достордун биротоло ажырашып,
жора жолдоштордой, бирге иштегендердей, классташтардай, жердештердей же душмандардай болуп калышына алып келет. Ошондуктан достор, бир идеялаш, бир максатташ болгондуктан турмуш жолундагы ар кандай тоскоолдуктарды чогуу күрөшүп, оңой жеңиш үчүн бири-биринин көңүлүн калтырбай, бири-бирине ичи тартпай, көрө албоочулук сапаттарды жакын жолотпой, атаандашпай, эрегишпей, бири-биринин жамандыгына кошо күйүп, жакшылыгына кошо кубанса, анда достуктун тамыры узак болуп, Кудай аларды колдойт.